Үйүңүз ушундай өрт, сел же жер титирөөнүн кесепетинен уламыз зыян тартса, мамлекет тарабынан жардам ала аласыз. Бул тууралуу кененирээк мен Тумар айтып берем. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз, биз менен бирге болуңуз. Сел, өрт жана башка күтүүсүз табигый кырсыктардан турак жайыңызга зыян келтирилген учурда мамлекет белгилүү бир өлчөмдө чыгымдарды төлөп берет. Ал үчүн сиз турак жайыңызды милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүшүңүз керек болот. Министрлер кабинети ушул жылдын 9 августта кабыл алган токтомго ылайык сиз кыймылсыз мүлкүңүздү камсыздандыруу полиси жок сата албайсыз. Анткени үйүңүздү сатууда камсыздандыруу полиси сөзсүз талап кылынчу документтердин катарына киргизилди. Үйдү камсыздандыруу айыл жергесинде 600 сом, шаар жергесинде 1200 сомду түзөт. Эгерде сел, өрт жана башка табигый кырсыктардан үйдүн пайдубалы талкаланса, тосмолор чатыр бузулса, сырткы шыбагы көчсө, компенсациянын суммасынын 10%, эгерде полу жабыркаса, эшик жана терезелер талкаланса 15% жана дубалынын ичи көчүп түшсө 30% төлөнүп берилет. Ал эми үй толугу менен жараксыз абалга келген учурда шаар жеринде 1 миллион сомго чейин, айыл жеринде 500 000 сомго чейин камсыздандыруу уюму төлөп берет. Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларына жеңилдиктер каралган. Мисалы, 1-2 топтогу майыптыгы бар жарандар 100%, 3 топтогу майыптыгы бар жарандар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, социалдык пакеттери бар адамдар жана жалгыз жашаган пенсионерлер 50% камсыздандыруу төгүмдөрүнөн бошотулат. Казакстанда учурда милдеттүү камсыздандыруу ипотекага сатылып алынган турак жайларга гана тиешелүү. Бирок ушул жылдын 9 сентябрында Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын төрагасынын орун басары Эрлан Турегелдиев Казакстандагы өзгөчө кырдаалдардан турак жайды милдеттүү камсыздандырууну киргизүү пландалып жаткандыгы тууралуу маалымат берген. Турак жайды өрт жана жарылуудан, суу ташкынынан жана тышкы механикалык таасирлерден, турак жай тоноо, мүлктү атайылап жок кылуу жана башкалардан камсыздандыра алышат. Айрым камсыздандыруу компаниялары турак жай мүлкүн табигый кырсыктардан, суу ташкынынан, жер көчкүдөн, бороондон камсыздандырууга болот деп белгилешет. Буга жер титирөө да кирет. Айрым камсыздандыруу компаниялары аны өзүнчө белгилешет. Казакстанда турак жайды камсыздандыруунун суммасы ар кандай компанияларда ар башка болушу мүмкүн. Мисалы, Халык камсыздандыруу компаниясында жылына 12 000 теңгени түзсө, ал эми Базель камсыздандыруу компаниясында турак жайдын наркынын 0,2%-ин түзөт. Башкача айтканда, компаниялардын бир бөлүгү туруктуу баага ээ, ал эми экинчиси кыймылсыз мүлк мүнөздөмөлөрүнүн негизинде эсептелет. Ошол эле учурда, мисалы, эски же сапатсыз материалдар менен курулган турак жайлар камсыздандыруудан өтпөйт. Орусияда дагы ипотекага сатылып алынган турак жайлар милдеттүү камсыздандыруудан өтүүсү тийиш. Кыймылсыз мүлктү камсыздандыруунун бир нече түрлөрү бар. Алар ипотекалык, титулдук, ремонттук камсыздандыруу, жарандык жоопкерчиликти, жоготуу тобокелдигинен жана бузулуу коркунучунан камсыздандыруу болуп бөлүнөт. 2024 жылдын аягына чейин турак жайларды ар кандай мүнөздөгү кырсыктардан келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн камсыздандыруу программаларын иштеп чыгуу талап кылынууда. Негизинен турак жайларды камсыздандыруу ыктыярдуу. Алардын тарифтери камсыздандыруунун түрүнө жараша өзгөрөт. Милдеттүү деп эсептелген ипотекалык камсыздандыруунун бааларына кайрылсак, Роскосстрах баштапкы суммасы 4279 рубльдан башталса, Ренессанс компаниясыныкы 11738 рубльды түзөт. Ал эми сиз үйүңүздү камсыздандырдыңызбы? Пикир калтырыңыз жана бул видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.